үйү жокторго бергиле. Үйү жок, бирөөнүн үйүндө жашап аткандарга, башка муктаждар каралсын дейбиз. Эшматтын 4 келини бар, бир үйдө жашайт. Ташматтын 7 баласы бар. Эмеси жесир, эч жерде иштебейт, башка. Ал эми тактайбыз, очукта тургандар бар, муктаждар бар. Эми каралат. Мурдагы эски список менен берип атасыңарбы? Жок, эмне негизинде бересиң? Эми карайбыз. Полностью болот, өзүңөр карап, комиссиянын бүт бардыгын чачырат. Эски комиссия калбасын. Эски список менен берилмей жок. Мурдагы акчасын берип коюп күтүп аткандар толу турат. Азыр мына акчаңы берип койгонсуң, азыр участок келди, трансформация болду, беребиз деген. Бирөөсүнө да бербейсиң. Айылга салгыла. Айылга комиссия түзөсүңөр, айылга саласыңар, айылдын эли муктажын чечип берсин. Билебиз. Эшматтын 4 келини бар, бир үйдө жашайт. Ташматтын 7 баласы бар. Эмеси жесир, эч жерде иштебейт, башка кылбайт. Ушундай мүмкүнчүлүгү бар деп ошого бересиң. Бүт комиссия менен. Эски список менен карап бере коймой жок. Үйү жокторго бергиле. Үйү жок, бирөөнүн үйүндө жашап аткандарга, башка муктаждар каралсын дейбиз. Анан бул жердики боюнча бул эми Кызыл Китеп президенттин иш башкармалыгына өткөн, туурабы?